Үй алғандарға бардан 10 миңден сурап атыптырсыз го сиз. Алып турсуз 10 миңден. Анан кимдер айтты, сураган жок деп. Силерден сурады, барыңар берген жокпуз дедиңерби? Мен берген жокмун да, сиз какая разница, мен акчам жок сизге бере турганчы. Каяктан алдың деди, станциядан алдым дедим. Ошо унчукпай койсоң болмок. Мен баламды айтпай эле койсоң болмок. Эмчегин сурады, деп сураган жокпу. Ал уюмду сатканда эле жокмун, ал кошунам уй болчу. Баламды эмес, ал менин кошунам. Жана айткан, ал менин өзүмдүн уюм эмес болчу. Ошо туугандардын эле уй болчу. Калпта. 50 миң сом акчаны санап бердим. Кимге? Ошо Нургүл деген ортомчу болуп аткан аялгачы. Ким менен ортомчу болуп тур? Насихатка берем деди. 60 миңди ал даже аял албаптыр. Нанайын албаптыр. Бергем деп атпайм, сакал баш менен. Ой, бул деген мага митип келген. Потом будешь ты плакать на коленке. Прощения будут просить. Потом она мне рот затыкала, чтобы я не орала. Вот это вот. Вот эта женщина, да? Да. Вот. Шизофрения елестетип койду. Еще ошонун үйүндө деген дурдом күнүгө туберкулезниктер арак ичип атат деп мага заявление жазып беришти. Мунун өзүнүн үйүн алып сатып жиберип, ана тек алып барып тыгып койгон. Они продали, участок взяли, деньги мне не дали. Валентина Лапина аттуу орус кемпир жашачу. Жай керек да бизге да. Ооба. Ана буну сатып алып бизге жайкылып берди. Болсо демек анда булар мошенничествомен заниматься кыла алат. Ошондо Нургүл эже насыйкат эжеге алып барып берем деди, туурабы? Сокол медиа буга чейин Ивановка айылындагы бейтапканага 25 жыл байырлаган жерге талдан келген кыргыздар тууралуу материал дайындаган. Анда айыл өкмөттүн кызматкерлери өздөрүнө тийиштүү болбосо да жарандардан акча каражатын алып жайгаштырат деген билдирүүгө күбө болгонсуздар. 5 миң деген сөзүн ачыгычы. Далилденип калсачы. Далилденип калса ошо. Мен далилдей алсамчы. Мен далилдей албайм. Биз теманы улай бул чыгарылышта Батирге берилген бейтапкана жашоочулары айыл өкмөттүн айрым кызматкерлерине байланыштуу мыйзамга жат иштерди ачыктагандыгын көрсөтөбүз. Буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров социалдык келишим проектисинин алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилген 100 миң сом кандай иштетилип жатат деген суроо менен өзү күтүүсүздөн текшерген. Албетте долбоор аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бир топ таяныч болгондугун эч ким танбайт. Бирок Ивановкадагы бейтапканада жашаган жашоочулардын айтымында айыл өкмөттүн кызматкерлери өзүнүн сүт берүүгө мүмкүнчүлүгү аз уюн сатып жибергендигин айтып чыгышты. Эжеге уйду кайсы жактан сатып алдыңыз эми? 100 миң сиздин карточкаңызга түшүптүр. Баласыныкын саталым. Өзүнүн баласынын аты ким экен? Сурагам жок. Кайсы жерде экен үйү? Иштейт дедику. Ал уйду ошо ким сунуштады сизге? Насыкат. Өзү, биз уй сатабыз деп. Ушундай. Канча сом алдыңыз? 100 миңге же 90 миңге? 100 миң санап бердиңиз, э? Карточкаңыздан чыгарып. Келин санап алды. Келин санап алды. Кайда экен үйү аны? Станцияда да. Биз эл менен сүйлөшүп жаткан учурда Сапаргүл Абдылдаевага уюн саткан айыл өкмөттүн кызматкери улам бирине телефон чалып жатты. Акчадан менен, тиге барып акырын айтып кой, лишний раз сүйлөбөдү, акырын айтып койчу, барып инолмай алма. Лишний раз акча насихат эже сурадыбы десе да жок, сураган эмес, өлдү, көрсөттү, укол сайдырды деп айттым үчүндү. Эми барып чуркабайт, сурап ийбесин. Үй алгандарга бардан 10 миңден сурап атыптырсыз го сиз. Алып турсуз 10 миңден. Анан кимдер айтты, сураган жок деп. Силерден сурады, барыңар берген жокпуз дедиңерби? Мен берген жокмун да, сиз какая разница, мен акчам жок сизге бере турганчы. Каяктан алдың деди, станциядан алдым дедим. Ошо унчукпай койсоң болмок. Мен баламды айтпай эле койсоң болмок. Эмчегин сурады, деп сураган жокпу? Сурады, мен билбейм дедим. Билбейм деп койдуңбу? Биз Ысык Ата райондук эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгына барып, социалдык келишим долбоорунда комиссия иш алып бараарын, тааныш билиш деген түшүнүк болбосун айтуу менен суроо салдык. Алар уйду сатып алуу комиссиянын курамынын макулдугу менен гана болорун айтты. Бирок бул жагдайда мүчүрүштүк кетип, уйду кайра Насыйкат Арыкшаевага кайтарып берип, акчасын алгандыгын билдиришти. Билебиз. Аны уже комиссиялерге барганарбы? Да, комиссион андан кийин барып изъятие кылганбыз ал уйду. Башында алып атканда. Башына алып атканда специалисттер барган, группа закупа болуп. Биз андан кийин только билдик. Из уст замакема. Ушундай алыптыр муниципальный служащийден. Но потом біз это подправили, все барны изъяли.
Азыр ал мына ошо уй жок калдыбы? Жок. Му воскресенье күнү мал базардан башка уй алган. Уже документально все оформлено Бекматова. Башка уй алып бересиңер, Башка уйду алып берет. Мындан сырткары эки небереси менен жалгыз жашаган Токтоюу Апасова Нургүл аттуу айым ооруканадан баш байнек алып берем деп 60 000 сом акча каражатын алгандыгын билдирди. Ал каражатты жогоруда сөз болгон Насыйкат Арыкшаевага алып барып берерин, маселени ошол аркылуу чечерин айткан. Менден өздөрү 100 000 сом акча сурады, үйгө келсе. Насыйкат сураган жок, бир ортого бирөө түшкөн. Ким экен ошо бирөө түшкөн? Нургүл деген. Каякта иштейт ал? Билбейм, эч жерде иштебейт го, Тукешова дегенчи. Ошол экен менен мен квартирада турганда 3 жыл ошол жерде кошуна туруп калдым. Анан 3-жылы эжеске үй алып берсем кандай болот десе, мен өзүм ар кайсы жерде квартирада жүрсөм анан сүйүнөм да. Анан 100 000 сом акча берсеңиз, мен бир жакшы үй бар экен, Гүлайша дегенин ошого сүйлөшүп берейин деди. Мен кызыма звонок кылдым. Ошентсем, апа менде азыр 100 000 акча жок, мен ошонун жарым акчасын берип турбаймынбы деди. Мен кайра Нургүлгө айттым. Жасап атасыңарчы. Мен кайра Нургүлгө айттым дагы, биз жарымын берип туралык деп мен 60 000 сом акча бердим Нургүлгөчү. Баланча жака чыга кал деди, акчаны алып деди. Акчаны алып тиги эки неберемди ичип алып, анда операция боло элек болчумун. Анан кийин келдим, жанымда дагы бир подружкалар бар эле, алар мындай кел деди, Насыйкатка көрүнбөй тур деди. Мен айыл өкмөттүн биягында да биреме барбы? Секиче мурунку сессия беле бирденке. Ошо жердин лестницага отуруп туруп мен 50 000 сом акчаны санап бердим. Кимге? Ошо Нургүл деген ортомчу болуп аткан аялгачы. Ким менен ортомчу болуп атты? Насыйкатка берем деди. Менен 50 000 сомду санатып эле сразу айыл өкмөтүнө кирип кетти. Тигилер тиякта күтүп турду, мени көрүнбөй деди. Анан эле бир 2 сааттан кийин өздөрүнүн кантип чыгып кеткенин билбейм. Бияктан эле мага звонок кылды. Эже машина табыңыз, ачкычыңызды берем деди. Ошондо сизге могу үйгө 60 000 сом алып туруп киргизип берди. Ооба. Насыйкат эже болобу, башка болобу, эч ким сизден 1 сом алганга акысы жок да бул жакка. Жок, ошону мен билген жокмун да. Мен ошону мен сиздин акчаңызды кайтарып бериш керек. Мен айыл өкмөтүнүн үйү экен деп ойлоп, баягы айыл өкмөтүнүн үйү эмес экенин билгенден кийин анда демек бул акчаны экөө каяка жөнөттү. Эч ким жок болсо, демек анда булар мошенничество заниматься кылып алып атышкан. Ошондо Нургүл эже Насыйкат эжеге алып барып берем деди, туурабы? Алып барып берем деп айыл өкмөтүнө иштейт экен аякта. Аякта билбейм ошо жакта. Айыл өкмөтүнө кирип кетти. Ошол экөө жакшы подружка. Биз Нургүл айымга телефон чалып жооп ала албадык. Үйүнө издеп бардык. Эгер Нургүл айым өз пикирин айтам десе, биздин микрофон дайым даяр. Себеп дегенде баягы Тоту айым 60 000 сом алды деп жатат. Анан да чалганга аракет кылып көрөбүз, балким бошобойт да. Ал эми Насыйкат айымдан бул тууралуу жооп алдык. Эфирдеги болгон суроолорго ал эфирдин жыйынтыктоочу минуталарында жооп берет. Ал эми өткөн эфирде сөз болгон айылга айланган бейтапкана тагдыры, анда жашаган 45 үй бүлөнүн маселесин жеринен угуу үчүн барган Жогорку Кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбековго суроо берип жетиштик. Силер көтөрүлүп, кайсылары ошо чечилүүчү алдында турат, каякта сунуш берилди? Мен укканыма караганда, в общем, бул кишилер берген суроолорго болбойт деп кеткен экен, приватизация болбойт. Менин жеке оюм мындай. Муну мен дашы берген кезде де мен каршымын, потому что мына жерден бир үйдө 3 киши каяка барат, туалет кое турган жерлер жок болуп атпайбы бердечи. Ошол шарт жок. Ошолчу менин оюм, мына жерде бир 300 гектарга жакын жер, мында населенный пункт деген жер бар экен, ал чечилбей көп жылдан бери турган экен. Ошонун арасынан булар именно баягы мындай укугу барлар бир ашып кетсе бир 30 киши бар. Ушуларга ошол жерден 5 соток, 4 соток болсонан жер берилиш керек. Ана мамлекет мына ол эски эменин бар бузуп салыш керек болду. Ким проблемага жакын болсо ошо чечиш керек. Анан баары эле шылтоо айтат да, мен чечпейм, менин колуман келбейт. Мен оюмча бүгүн өкмөт өзүнүн токтому менен 96-97 жылдар токтому менен муну жергиликтүү эмеге өкмөткө өткөрүп бериш керек. Айыл өкмөтүнө. Анан айыл өкмөт деген депутаттар чечиш керек. Береби, же болбосо ошондо депутат азыр буларга жер берилбейт депутаттар. Бирок эгерде ошол айыл өкмөткө келсе бул жерде, анан айыл өкмөткө айтса, мына жерде 3 гектарды бошотуп беребиз, бизге 5 сотуктан бергиле десечи, анда ойлонуп калышат. Мына жерге 3 гектар жерге бир завод, анан да бирдеме салсак, мектеп салсак, буларга жер берип койсок кетет экен депчи. Анан кийин муну эмне кылат? Бузат да. Эгерде муну айтышы, жергиликтүү бийлик айтса, муну бузуп үй салып алгыла десечи. Тагырага алар
Өздөрүнө пайдалуу болгондо гана элди ойлойт экен да. Эми тилекке каршындай болот да. Анан дагы бир проблема. Мындайда чече тургандай маселелер толтура. Мына тетиги геологияда 2 этаж общежитие турат эски. Ал жерде жашай турган. Ал бирок бош. Ал бирөө сатканга даярдап турат. Эми мунун ушу жердеги бир 7-8 семьяны бүгүн эле чечим алып барып туруп жашатып койсо болот. Мына чечилип калат. Ошентип тиякта 5 этаж бош үй турат университеттин жанында. Эми ал эмне турат? Эми ал жерде жашаш керек да. Эмнеге больницада жашаш керек? Бар турбайбы үй? 20 жылдан бери бош турат. Бул жакта эл баягы ажатканага орун жок болот, ал жакта үйлөр бош турат. Эми ушуда мындай болот да. Тилекке каршы бир бай чиновник болсо, ошол жердеги мурунку айыл өкмөт, эми администрацияда иштегендерге буларга мектеп, тиги бала бакча сатканда мыйзам табылат да. Анан жөнөкөй карапайым элге мыйзам жок. Бир баягы бербегенге аракет кылышат. Жанагы мыйзамсыз нерселерди бергенге аракет кылышат да. Ошол туура эмес. Ошондуктан азыр бүгүнкү ачык айтканда бир президент болуп атат да, мына жана бир аял айткандай. Президент бергиси келип атат, бирок алгысы келет, ортодон сабаташ болуп атат. Майыптын үйүн алып, ыйын өзүнө калтырышкан деген сөз менен баштайлы. Анда 1950-жылы туулган Лапина Валентина Сергеевнаны тааныштырабыз. Валентина айымдын бул эфирге кандай тиешеси бар десеңиздер? Потом она мне рот завтыкала, чтобы я не орала. Вот это вот. Вот эта женщина, да? Да. Биздин чыгармачыл топ Токмок шаарындагы номер 2 психоневрологиялык социалдык мекемесине барып, жабырлануучу Валентина Лапинадан кабар алды. Валентина Лапина менен кыскача баарлашканыбызда, анын үйүн сатып, ал колуна акча албаганын, аны түртүп, ага күч колдонгондугун айтып, жанды кейтти. Потом она мне рот завтыкала, чтобы я не орала. Вот это вот. Да. Вот эта женщина, да? Да. Вот. Да. Вот. Точно она? Да. Вот. Точно она, да? Вот это отыкатка. Да. Вот. Вот она. Да. Таныйт экен? Айтып берип атат эмне болгонун. Вот. А когда она меня сказала вот так, я сказала няне, няня, я говорю, а она говорит, а как ты, говорит, попала, говорит, я попала просто, я говорю, они меня привезли и бросили, я говорю, вот, она хотела этот дом мной забрать, у меня дом был, я дом продала свой, вот, да, на Комсомольской, вот, они продали, участок взяли, деньги мне не дали, вот. Участковый? Я взяла, вот так сказала, я говорю, надо, я напротив, я говорю, потом будешь ты плакать на коленке. Прощения будешь просить. Сиздерге 2021-жылы келди, э? 21 келди. Азыркы абалда абал кандай? Ушундай эле. Ушундай келген, азыркы ушундай эле. Мындай оорулары же кандай? Эч кандай изменение жок. Башта кандай диагноз менен келди? Умственная осталась эми. Канча жыл коюлуп тур ошол? Канча жыл коюлганын билбейбиз. 21-жылы мурда эле коюлган экен да бул диагноз. Бирок бизге алып келерде 21-жылы эле МСЭК жазып берген экен, что может находиться дом инвалидте деп. Бул жерге сиздерге айыл өкмөттөн алып келишти. Айыл өкмөттөн алып келишти. Ким деген? Насихат. Насихат деген айым, э? Рахмат. Ошол бул жака алып келип атканда ал кандайдыр бир кагаздарга арыз жазыппы же кол коюппу, бир документ иштеп жүрүппү? Путевка менен алып келишет. И направление МСЭК болот, что бияка жатканга болот деген. Социалдык мекеменин башкы медайымы Айгүл Мамбеталиеванын айтымында Валентина Лапина келгенде үйүнүн ачкычын жанына алып жүргөндүгүн айтып, бирок алар үйү бар экендигин билишкен эмес. Дегенгисинен жалпы жонунан бул жака келгендердин бардыгы эле мындай өзүнүн кыймылсыз мүлкү менен келеби же жок? Жок, таптаза ойдон келишет. Тазалап туруп алып келишет, э? Тазалап алып келишет. Көбүнчө кимдер алып келет? Так, интернаттардан интернатка которулат, үйдөн келет. Анан вот, бывает, это единичный случай, айыл өкмөтү, соцразвитие, вот, ошолор алып келишет, соцзащита, да? Азыркы эжекебизди соцзащита алып келген, ошондо. Айыл өкмөтү. Айыл өкмөтү алып келген да. Айыл өкмөтү маган чыкканда, вот именно ошол Лапина боюнча. И соцработниктер алып келген. Валентина Лапинанын өз үйүнүн сатылып кетүүсү боюнча суроолор көп. Анда 2021-жылы октябрь айында бул мекемеге Валентина Лапинаны алып келген айыл өкмөт кызматкери Насихат Арыкшаевабы же башка дагы адамдар бул иште аралашпы деген суроо дагы бар. Ошол себептүү биз Валентина Лапинанын
үйүн таап азыркы кожоюну менен сүйлөштүк. Өзü ушул жашап жүрбөдү деле. Канчанчы жыл кетти бияктан? Bunu ketkenin bu murunla ketken eken bu uydu taşlap oyup ketken ekendir da. Anastal başında yaşap ketken ekendir da bular. Sonda bu uydu eşi bir ramka bir onun nesesi kalgan yok idi. Eşteki. Sizde sürettörü var mı şunday? Yok, sürettörü yok. Kaysi yıl satып aldınız biyakt? Biz bunu 10 bin dedi, 10 bin verdik da biz. 10 binge? Kaysi yıl? 2012-13'ün ortalıqda. 2012-2013? Anan kimden satып aldınız siz? Şu ayal özünden satып aldı. Özünden mi? Özünden satып aldı. Başka bir yerden alağımız yok. Degi oşol dokumentleriniz var mı? Var. Balkim görsötüp alsa eкен. Görsötüm. Tural hepsi? Yok, bilirsin. Ey. Ошондо бул жерде жана Валентина эжекебиз бул жагында, Зүлфү эжекебиз бул жагында жашап турбайбы, туура? Анан экөөнүн тең сиздер сатып алыпсыздар, сиздин балаңыз. Balam satып aldı. Manavasını benim 2009'da algan iken. Ana biz gelgenden keyin bunu biz neydi cay kerek de biz gedi. Ооба. Ana bunu satып alып bizge jay kılıp berdi. Түшүнүктүү. Документтериңизди айтып өтүп койсоңуз. Эжекебиздин кол койгон жерлери барбы? Бул эжекени bunu nime kılıp alanda bir orus свидетель барган, ошол кол койгон да. Ал эми документтерге көз чаптыра турган болсок, кыймылсыз мүлктү сатуу жана сатып алуу келишиминде Валентина Лапинанын ордуна Кочин Сергей Александрович аттуу жаран кол коюп, ооба Валентина айымдын ден соолугуна байланыштуу деп жазып коюшкан. Мындай кадамдар канчалык мыйзамдуу, юристтер баа берсин. Бирок эс акылдан таанган адамдын үйүн мындай жол менен сатуу бир эле тараптын колунан келбеси түшүнүктүү. Баса Валентина Лапинанын башка дагы мүлктөрү болгон. Мисалы Сокулук районундагы Шоро участогунан Айыл чарба багытындагы жери, Аламүдүн районундагы Маевка айылынан үйү жана биз сөз кылып жаткан Ивановка айылындагы үйү деген кагазды таптык. Жогоруда айтылган кептерге жооп берүү үчүн Насыйкат айымга сөз берели. Ал биздин берген суроолорубуздун бирөөнү дагы жоопсуз калтырган жок. Дагы бирөө кошулду, Тоту аттуу айым. 60 миң сом Нургүл деген айымга берип, ошол жакка жашоого уруксат алып экен да. Ал Нургүл айым болсо сизден ошол акчаны сизге берем деп бул айыл өкмөткө кирип кеткен экен. Ал Нургүлдөн да сурап көрдүк. Эмесек, ал Нургүл айтты, ошо эң кичинекей кызын аябай катуу сабачу эле депчи. Анан бул Нургүлдүн небереси бар экен. Анан ошого барып, небереси Россияда болгон үчүн ошого барып бирдемеседен алып берип, үйүнө тамак берип атып эле, ошого жакындап калып эле, ошого жардам берип калдым. Бирок булардын бир тыйын да көргөн жокмун. Тамак болсо мен алып келип чакырып, тамагын алып берем. Нургүл айым биякта иштейби, айыл өкмөтү иштейби? Жок, ал деген эч жерде иштебейт. Сиз аны менен кантип байланыштыңыз? Анысы менен деген жок, өткөндө деген 3,5 миң долларбы, 3 миң долларга иши операция керек болуп атат дегенде айыл өкмөтүнө главага келиптир. Анан глава мен чыгып үйдө. Келип калыңыз деп барсам, заявление жазсын, ушундай аябай ушу Апысова деген операцияга муктаж болуп атыптыр дегенен ошондо биз заявленияны жазды. Ошо Нургүл барып кол койдуруп келди окшойт, кишиге барып, ошол айтып болгон историясын айтып, анан больницада жатат, мына операция болгон атат, 15 миң табылбай атат дегенде ар бир депутатка чалып атып сурап 15 миң чогултуп бердим мен, кокой операциясына кирип кетсин депчи, мейли кирсин деп. Ар бир депутат иши кылып бир спонсор чыгып 15 миң бериптир, ошо менен жөнөткөнбүз. Анан кийинчерээк 10 миңин алды. Ошондо дагы 60 миң сомдон так уккан эмес белеңиз? 60 миңден да уккан эмесмин. Ал кишине 60 миң деле болбойт. Мага ушинтип айтты, 2 миң деди болгон. 2 миң эле салат, кызыңызды чыксаңыз болот. Больницадан операция болуп чыгып калсаңыз кызыңыз караш керек десе да жок деп ушинтип айтты да. Лапина, Валентина Лапина боюнча биз барып келдик. Барганда ал айым ошо акыркы жолу сиз алып барган экенсиз. Ал номер 2 баягы бөлүмгө алып барган экенсиз. Анан ал айтып жатат, ошо колумду таңды, минтти, үйүмдү сатты, акчамды алып бербей койду деп атат да. Анан сиздин сүрөтүңүздү көрсөтсөм, ооба деп сизди тааныйт экен да. Бул сиздин кандай байланышыңыздар ал эми? Лапинаны үйүн чындап сиз сатып ийдиңиз беле? Жок, эми Лапина деген бул Пионерский 2де туруп, бизде учету бар. Азыркы эски больница. Эски больницада, ооба. Эмне дегенде бул биз деген
жана шизофрениялардын баарын через милиция аркылуу карап турабыз. Алар деген өздөрүнө жооп бере албайт. Лапина мисалы өзү деле тамак жасап ишкенди билбейт. Элдер деген ушу кийимин алып барып берип койсо ошону алып барат, ар түрлүү кийимдерди кийип чыгат, кайта тыгып коет, жууганды да билбейт, чай кайнатып ичкенди да билбейт булчу. Анан ушу пионерский 2-де турган эле билем. А так анын үйү баарын дагы, жоон дагы мен билбейт экенмин. Сиз кайсы жылдан баштап таандыңыз? 21-жылдан баштап ушу бизге элдер деген заявление жасап башташты. Мына элдердин заявлениясынын баары бар менде, бүт баарын түзүп койгон. Заявлениялардын баары бизге деген эмне дегенде, Лапина бул 20-жылы өрт болгон экен ал жердечи. Да жакшы. Эски больницада да жакшы эме кылып калыптыр өрттү. 21-жылга чейин каякта жашап келдиңизби? Ушул эле жерде жашачумун деп айтты, бирок Лапина тиякта биякта жашайм деген мен уккан жокмун. Ушу пионерский 2-ге жашаганын биз ошо билдик эмне дегенде. Пионерский 2 ким алып келип турган? Пионерский 2 мурун биякта жаша, баягы иштеп жүргөндөр алып келсе керек кейпи. Андан башкасын деле билип сураган да жокмун. Ошо жака кирген, мен даже киришкен деле эмесмин Лапинанын аяка. Иши кылып Лапина деп учетто туруп эле бу жерден кетип баратканда күнүгө мен кабинетиме келип учурашып кетчи, продукты болсо биз берип турчубуз Лапинага. 2013-жылы сиз кайсы кызматта элеңиз? 2013-жылы ушул эле кызматта болчумун. Анда деле ушул кызматта. Ушул эле кызматта болчумун. Анан ошондо сизге мындай кайрылуулар ушул Лапина боюнча болгон эмес беле? Жок, андай болгон эмес. Лапина баягы үй бүлөлүк шарты, абалы начарлардын баарын сиздер көзөмөлдөп турасыздар да. Мисалы сиздер учетто барбы ушул кезде Лапина? Лапина эми баягы бизде деген постоянно турат, пионерский 2 деп. Ошо эски больницада эле. Жок, 2013-жылда. 2013-жылы мен мисалы мен Лапинаны көп жакшы билбейт экенмин. 2013-жылда кайсы үйдө турганын. Тааныш эмес белеңиз? Мындай сыртынан эле Лапинаны таанышмын. Ал больная, психический больная, шизофрения страдает этет деп элечи. Үйү бар экенин укчу белеңиз? Үйү бар экен, мен даже уккан эле эмесмин, ал үйү бар экенчи. Жок, мындай да мен суроомчу. Сиздер ушул кызматта иштеп аткандан кийин ошол социалдык жактан жардамга муктаж жарандардын баардыгын айылыңыздар дагы баары билишиңиздер керек да. Бизде турат, ооба. Ошол кезде Лапинанын абалы менен таанышып белеңизди. Ошол кезде деле Лапина ушундай эле состояниеде жүрчү. Оорукча эле болчу. Каякта жашачу эле? Мен тааныгандан баштап ошо пионерский 2-ден эле тааныдым. Сиз 2020 эле тааныңыз. Ага чейин билип турсуз да. Же балким кошуна кызматкериңиз бар, сиздер жалгызсыз. Жок, мен жалгыз иштейм биякта. Андан башка деле киши Лапина тиякта жашайт бул деп деле укпап турмун мен. Пионерский 2-деги болгон эле уктум да. Андан башкасын ошол жактан деле көрдүм. Ошондо 2013-жылы деле бул кызматта аркалап атып, ушул жумушта иштеп атып, ошондо билбеп турсуз да. Мен билбептирмин. Кимдин эмне үйү бар экен. Балким анда сиздин мүчкүлүктүк болуп калабы ошондо? Жок, эми ал бизде деген Лапинаны баягы пионерский 2-ден баштап мисалы тиякта үйүм бар, биякта үйүм бар деп Лапина деле айткан жок. Жок, өзүнүн каякта жашаганы боюнча баягы кабар алып, сиздин түздөн түз. Жок, ал кезде деген мисалы мен көп Лапинаны мен карачу эмесмин. Ким карачу? Аякта деген, биякта деген өзүнүн иштеп аткан специалисттер карачу Лапинаны. Ким? Аты ким? Аны деген ошо эме ошо бир постоянно продукт алып берип, Лапинаны эме кылып, жардам берип, Лапинанын көзү өлгөндө да коюп жүргөн Бакыт деген бала бар болчу. Бакыт деген. Эмне кайсы кызматта аткарат? Ал деген землестроитель иштечи. Анын землестроитель иштегенин кандай тиешеси бар ал? Социалдык жактан. Же адамдык жактанбы? Эми адамдык катары бардыр, баягы жардам берейин деп. Лапинанын көзү өлгөндө деле ошо эмеден пионерский 2-ден өлдү. Бакыт алып келдик уруп, кокуй деп, ошол жерде Лапинанын көзү өлгөндө иштейт азыр. Азыр Бакыт кайчы иштерин билбейт экенмин. Бул жакта иштебейт, айлык өттү. Айлык өттү иштебейт. Бүт баарына ошол Бакыт жардам берчи, Лапинага продуктуну ошол алып барып берчи. Мне сын есть деп койчу, Бакыт анан деп койчубуз, депчи. Анан кийинчерээк Бакыт ушу жумуштан кеткенден кийин Лапина биздин колубузга түшүп калды, мен колума түшүп калды. Ошондон кийин анан Лапинага монтип элин баарын. Ошол өзү жумуштан кеткенден сын болбой калган койгон да. Эми келип түшүп калдычы. Ошондой эле түшүнсөк экен да, өзү бул жакта иштеп атканда ага барып жардам берип атыптыр, анан жумуштан кеткенде жардам бербей калыптыр да, мындай айткандыр го.
Ошо жестерин колго чыгат да. Анан бизге келип, анан ошондо бизге келмек эмес, бул элде деген заявление жазып калды да, үй өртөнүп кетти. Келгиле, муну бир жерге орноштурбасаңар интернатка түн боюнча өртөнүп кетиши. Эжеке, баягы социалдык колдоо боюнча 100 000 сомдон берилген акча каражаттарында ошо уйлар сатып алган экен, айрымдар жана сиз өзүңүздүн уюңузду саткан экенсиз. Кызыкчылык кагылышы жөнүндө мыйзам бар эмеспи? Аны деле билбептирбиз. Жана ал мен өзүмдүн уюм эмес болчу. Ошо туугандардын эле уyu болчу. Мен аны билип, ушул жерде мынтип аралаштырбайын деп деле билбептирмин аны. Мисалы, мен лично өзүм уюм эмес болчу да. Балаңыздын уyu турбайбы? Мен эми тууганым эле уyu болчу, балам деле уyu эмес болчу. Ал уюмду саткан деле жокмун, ал кошунам уyu болчу. Тууганым эле уyu болчу. Анан кийинчерээк анан кайта возврат болуп, ал уyu кетип калды. Кайра артка берди. Акчасын бердиңер. Акчасын алып беришти. Эмне дегенде биз билбептирбиз анычы. Эгерде ошондой деп мурун кичине обучение болбай, мындай десе, биз деген андайды кылмак эмеспиз да. Ошондо күнөө жогору жактан болду, райондон болду. Айтып койсо болмок. Информацияны түшүнгөнү жок, билген жокпуз. Эми ал менин да уюм эмес болчу. Ал менин баламдын да уюм эмес болчу. Жөн туугандарыбыздын уyu болчу. Эми баягы базардан алып келинген уй болчу. Анан каяктан билип берсиз муну мындай болду. Бирок сиз жанагы өзүңүз бул жакта ошо уйду сатып алгандар менен байланышып телефон аркылуу сүйлөшүп атканда айтып атпайсызбы? Мен баламдык экен, айтпай эле коюп белең, зачем деп. Ошо унчукпай койсоң болмок да. Мен баламды айтпай эле койсоң болмок. Эмчегин сурадыбы, сураган жокпу? Жок, эми ал деген эми баламдык эмес, эми ал эми менин деген ал жерде иштеген 2-3 балам бар. Чын айткандачы, өзүм личный балам эмес. Мындай эле иштеген балдарды деле балам дей берем менчи. Алар деле багыштарга бирден мусо уй берип койсоң деле багы беришет. Алар деле жетим балдар. Анан мейли ошолор эми ал эми аны эмнеге айтасың деген сыяктуу болдум да менчи. Эми ал деле бирөөнүн баласы да дегендейчи. Эми алдыңда жакшы иши 10 000 түшүп берип атты. Биз деген билген жокпуз да. Эгерде билип калсак, айнанайын деле ошол станция тарапка барбагыла деп эле айтмакмын. Жолобогула деп элечи. Айнанайын сөзгө калбайлы деп айтмакмын менчи. Просто жөнүнөн эле өзүм деле баягы күнөкөр сескендей болуп калдым азырчы. Ойлонуп отуруп алыпчы. Эмне кереги эле бар. Дагы бир кайталоочу иретинде бир суроо берейин, өткөндөгү эфир боюнча. Сиз бизди дагы сотко берем деп бизге байланыштыңыз. Сотко бердим дедиңиз дагы. Тиги жактагылар да жоопкерчилиги мыйзам чегинде карасын дедиңиз. Анан эми ал мыйзам чегинде сиз окуңуз. Туура. Буга эчтеке дей албайбыз. Ошол жерден бизге интервью берип атканда сиз баардык эле толук оюңузду айттыңызбы же айта турган сөзүңүз барбы? Мен ошол жерден эле сурадым сизден. Мындай сөзүм бар да. Ошол жерден биринчи баягы биз жерден саат 4-төр болуп калган. Жаңы эле заявлениядан келгенде биздин зам паскыга жүргүлө ой дегенде мен такыр башкача болдум да. Мисалы коркуу сезими болот экен. Даже сүйлөй да албай калат экенсиң ошол жерденчи. Ошондой эле болду. Мен баягы сүйлөңүз эже, сүйлөсө эже дегенде чын эле сөз деле таппай баягы бир кызды болуп эле баягы апкарып такыр сүйлөй албай койдум да чын айтканда. А самым деле деген жана Юлчиевдер. Булар деген Тажикстандан келгенде, Өзбекстандын граждане келгенде 6-7 ай болгон. Бу жерде деген биз жумуш менен барганбыз, содук сомдулук менен. Эмне дегенде анонимный түн ичинде деген аябай 6 күн звонок болду. Анан ошол жерде кичинекей сыйлап атат, ата сыйлап атат, эне сыйлап атат, сабашып атат дегенде комиссия менен барган менчи. Комиссия менен барсам чыкпай койду үйүнөнчү. Анан эртеси ушул жакка кайта чакырттык. Эмне дегенде первоначальный комиссияны биз ушул жактан кылабыз депутаттар менен. Андан кийин такыр болбой койсо биз районго беребиз да. Анан биз жерден чакырып алып эле сурадык, эмне мынтип урушталышып болуңар десек, ушу атабыз менен согуштук, атасын сабап коюптур ал бала аябай, энесин да сабап коюптур. Ушундай болуптур да аябайчы. Ушундайыңарды кылгыла, койгула, экинчи мындай болбогула. Кайсына 10 000 алды деп аткан бала? Жок, 20 000 сурады деген. Анан деп ушинтип айтып жаштакка жөнөттү. Келин айткан да. Келин. Ал келини мени деле тааныбайт экен. Ошол жерден деле айтпадым, мен тааныбайм эже. Просто бу жерден жанагы үйдү менчикке чыгарып берет деген үчүн бизди үйрөткөн дейт, аябайчы. Айнура деген келин үйрөткөн дейт. Айнура, мистер Айнура. Ушинтип сүйлөсөңөр эле силер үй алып каласыңар деген. Анан биз ошон үчүн сүйлөгөнбүз деди да. Мен айттым, мен жумуш менен бардым мен силерге депчи. Комиссияны алып бардым еще. Просто тети районго чейин чыгып кетпей бояктан талкуулап алалы, кичинекей баланы деген урганыңар аябай туура эмес, жетим бала болсо деп. Ушун менен бардым да менчи. Антпесе мен эгерде заявление түштү эле барып калам мен старый больницага. А так мен өзүм жалгыз жүрбөйм. Мен деген соцкомиссия менен жүрөм постоянночи, депутаттарым менен. Азыр любой жерде прослушканы коюп коет. Барсаң дагы, кетип барсаң дагы ошо прослушка турат. Азыр элим бар ошону колдонуп калган.
Анан дагы жана 5000 алды, анан 5000 бердим деген. Келген 6 эле 7 ай болду Тажикстанданчы. Тилеп алды. Келин даже келинчеги тааныбайт экен меничи. Анан мен жок, ой, таанысыңбы? Жок, мен тааныбайм деді. Мен тааныбайм депчи. Тилеп алды айттым, мен көрүп, Тажикстандан десе, ой жок, бизге үй чыгарып берем дегенде анан үй чыгарып бош керек деп ойлогом же. Деп тилеп алдым келинчеги келип кетти мага. Эртеси мен айттым, мен көрүп, антип айтпагыла да. Үй деген чабы чыкпай калды бир Кудайдан депчи. Аны деген иштеш керек. Анан жөнүндө туруп эле калып айтканга туура эмес да. Деп ошондон соң мен мейже кечирип койгуңуз, мындай болбойт дедим экинчи. Кечирип койгуңуз деп келип кечирим сурап кетишти. Балдарыңыз органда иштейт экен да? Балдарыңыз органда иштейт. Анан ошолор менен коркутат дейт ошо. Коркутмак түгүл, мен аяка барбайм. Чын айтканда, заявление түшкөндө эле барам. Бирөөдөн айттырат дейт. Айттырбайм дагы, барбайм дагы, даже ушу телефонумду өчүрүп да койгом менчи, чын айтканда. Мен ишимде эле жок. Мен просто кандай десе, мен акыйкатты эле жакшы көрөм да, чындыкты эле. Чын эле. Валентина Лапинанын үйүнүн сатылып кетүүсү боюнча кийинки эфирде дагы толук айтып беребиз. Анткени бул окуя 2013-жылга барып такалат. Ал кезде бул айыл өкмөттө башка дагы адамдар иштеген. Сиздерге дагы кызык болсо керек.